Жогорку кеңештин бир катар депутаттары мамлекеттик сыйлыктарды алды. Наамды бүгүн президент Садыр Жапаров мамлекеттик президент дайгарды. Даңк медалын жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Шайырбек Ташиев алды. Ал эми парламенттин депутаты Талайбек Масабировго Данакер ордени ыйгарылды. Белгилей кетсек, 28 декабрда өзгөчө эмгеги таанылып, ар кыл тармактарда эмгектенген кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруунун салтанаттуу аземи өткөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басарын кармады. Ведомстводон билдиришкендей, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча айыпталууда. Белгиленгендей, УКМК тарабынан мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин балансында турган мамлекеттик мүлктү узак мөөнөткө ижарага берүү келишимдерин түзүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталган. Бул факты боюнча козголгон кылмыш иши тергөөнүн алкагында Кылмыш жаза кодексинин 337 3 бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери боюнча жазык процессуалдык кодексинин 96 ылайык мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Аламүдүн айыл өкмөтүнүн жетекчилери пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Аламүдүн айылынын тургуну ИИМдин тергөө кызматына арыз жазган. Анда айыл өкмөттүн жетекчилиги 2021 жылдын январь айында 4 сотук жер тилкесин кесип берүү үчүн 400 000 сом пара сурап, акчаны алгандан кийин милдеттемелерин аткарбай коюшкандыгы айтылат. Бул боюнча текшерүү жүрүп, арызда жазылгандар аныкталгандан кийин ИИМдин кылмыш иликтөө башкармалыгы Кылмыш жаза кодексинин 342 беренеси ири өлчөмдө пара алуу менен иш ачкан. Жүргүзүлгөн атай операциянын натыйжасында Аламүдүн айыл өкмөттүн башчысы менен башкы бухгалтери мурда алган 400 000 сомдун 40 000 сомун кайтарып берип жатканда колго түшкөн. Учурда тергөө иштери уланууда. Ысык көлдө инвесторлордун мүлкүн тартып алууга шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалым болгондой, 2018 жылы Орусиянын жараны Кыргызстандын АйСО жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, Ысык көл районунун Корумду айылына 14 миллион сомго пансионат курган. Пансионат курулуп бүткөндөн кийин Кримтөбөл Камчыгөлбаевдин атына жамынган адамдар инвесторго зомбулук көрсөтүп, мүлкүн ээлеп алышканда өзүн өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө мажбурлашкан. Бул маалымат боюнча иш жүргүзгөн УКМК кызматкерлери кылмышка шектүү катары АйСО компаниясынын кожоюндарын жана башкы бухгалтерин кармашкан деп жазылат маалыматта. Шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Учурда тергөө уланууда.